Ийгиликтин ачкычы бул инвестиция жана талыкпаган аракет. Биз бүгүн Ысыкатар районундагы Будённовка айылынын тургуну жеке ишкер Тазин мырзанын фермасына келип отурабыз. Уй ферма менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз ийгилик көрсөтүүсүн көрүп отурасыз. Саламатсызбы? Тазин мырза, айтсаңыз, алгач сиз ошо өзүңүз баягы түрк жаранып атпайсызбы? Анан Кыргызстанда ушул ишкерлик менен алектенүүгө эмне себеп болду сизге? Ошо Кыргызстанда ушул ишкерлик менен алектенүү сиз үчүн оңой эле турдубу же кандайдыр бир кыйынчылыктар болду? Биз болсо алгач эмнеден баштагансыз? Биз болсо биякта 44-жыл берден 44-жылдан бери жашап атабыз. Аталарыбыз тияктан репрессированный болгон Грузиядан. Ошолдон бери бул айылда жашап атабыз. Анан ошо айылдын тургундарыбыз. Анан 95-жылы ушу жерлер таратканда ушу жер алдык. Ошондон бери ушу фермерский хозяйство организовать кылып, ошол менен эметип атабыз. Иштеп атабыз да. Алгач ушу фермерлик менен алектенүүдө ошо эмнеден баштагансыз биринчи жолу? Биринчи жолу ушул жана ар бир уйга 1 гектардан жер берилген. Ошондо 17 уй алганбыз. Ошондон бери баштап, анан ошондон бери ушундай иштеп жүрөбүз. Анан биякта ушул жер алып, жана сарай салдык. Баарын ошо өзүбүз жасаганбыз. Анан ошол азыр болсо мына уйлар алып келдик Даниядан. Ушул уйларды Даниядан Ушул канча уй алдыңыз? асыл тукум уйлар алдык, жана ошо азыр 6% кредит менен алганбыз. Ошо 32 баш алдык. Ошол азыр мына булар кунакчылар. Булар деле сүт берүүчү уйлардын катарына кирет? Бул чисто эмеде, молочный порода да бул. Bundan başka dagы эмне менен алектенесиз? Негизи сиздин бир күндүк жашооңуз кандай өтөт? Эртең менен тургандан баштап кечке чейинки. Ошо баягы жумуш. Талага жайда талага барабыз, же биякта уйларды карайбыз. Анан тоют даярлайбыз. Ошо баягы обычный фермерский хозяйственный жумуштары, жана уйларды эметиш керек, багыш керек, дойкасын кылыш керек, жана ошол. Ушу уй багууда кандайдыр бир кыйынчылыктарга кездешкенсизби? Болобу ушу негизи ишкерлик менен алектенүүдө? Чын айтканда, мындай уйларды караган оңгой эмес биринчиден. Бирок асыл тукум болбосо, эгерде анан мындай эле уй караса да болот негизидечи. Бирок эме канча жылдан бери мен ушул искусственный осеменение кылып жүрүп аткам. Анан ошо асыл тукум болгондо меники деле. Бирок азыр эле ошол жерден алып келейин дегем. Ошо асыл тукум уйлар менен иштесе болот экен, сүтү көп экен. Анан ошо тоютуну кандай жасаш керек, ошо курсларга эметтим. Курслар өттүм да, жана японский жана организация Жайка бар да, ошол жерде 6 ай дегенде курс өттүк. Анан Германияга барып келдим, фермаларды кыдырып, ошондон кийин ушундай мен да жумуш кылайын деп аракет кылып атам. Сезон учурунда канча литрге чейин, канча тоннага чейин сүт аласыздар? 400-500 литрга чейин болот сүт негизи. Бир күндө? Бир күндө. Сиздер кайсы жакка өткөрөсүздөр кайра сүттү? Биз болсо Бишкек сүт менен договор кылганбыз. Ушул прямой ушуларга берип атабыз. Сүттү мына бияка охладитель коюлган. Ушул сүттү биякта охлаждать кылып, анан кийин ушул жерден келип алып кетишет да. Ошо жакшы эле, ушулар бааны жакшы эле берип атат. Ошонун себеби ушул баарын ушул сүт тияка кеткен үчүн, анан тоютуну кандай жасаш керек,
кандай багыш керек ошолорду окугандан кийин ушу стимул болуп калды да, ушундай ойлорго алып аракет кылып атабыз. Ушу европейский уулар болгондон кийин ушулардын шарты менен бакканга аракет кылып атабыз. Бунун баарына жалгыз жетишпесиңиз керек, анан канча жардамчыларыңыз барбы? Бар жардамчылар бар. Семья жардам кылып атат. Анан работниктер, 2 работниктер бар штатта. Ушулар жардам кылып атат. Азырынча пока ушу көбөйтсөк, буюрса, ушунда дагы жумушчулар алабыз, жардамчылар алабыз. Анан ушу булар нетилер жана Даниядан келген булар однополый уруклар менен осеменённу жана жалан ургачылар эметип атат да. Той буюрса. Ошон үчүн келечекте поголовьяны көбөйтөйүн деп атам, буюрса. Ушулардын музейларында калтырабыз, буюрса. Ушуларды кандай эме да, эмеси менен, шарты менен багып алып, аларды жакшы уйлар кылып алып, кылганга аракет кылабыз да. Азыр буларга жана бул сарайды да өзүбүз салганбыз, эме колубуздан келгенче салдык да, эме. Бирок азыр бакша шарты менен багайын деп атам, жана беспривязный содержание кылып багайын деп атам да. Ошол болсо мындай улай байланбай загонда жүрүп, анан дайыльный зал кылабыз. Ушу шарттар ушундай болсо, анан оңгой болот да, иштеген кишиге да оңгой болот, уйлардын өзүнө да Совет өкмөттөн калган жана бул технология десе болот да, жана коровниктин ичинде мына биз азыр жасап атабыз, эмелерди, трубаларды коюп атабыз. Ошо дойка бияында болот, бирок келечекте ушу дайыльный зал кылып алып, ушуларды ушундай шартыны кылабыз, ушундай буюрса. Жаңы технология мененби? Жаңы технология менен кылабыз, буюрса да. Тоюдун өстүргөнгө өзүңүздөрдүн атайын жерлериңиздер бар да, Ооба. Же сатып аласыздарбы, тоюду кандай? Сатып алган жерлерим бар, анан өзүбүздөн де паевый жерибиз бар болчу, анча-мынча 4 гектар, анан дагы бир канча гектар алганбыз. Анан ФПСтин жерлеринен алгам 28 гектар. 17 гектар биринчиден алгам. Анан ушу ар бир уйга берген да ушу жерди. Анан ушу законду отменять кылып, ушу ФПСтин аукционга түштү да ушу жерлерчи. Мына быйыл болсо ушу аукционга катышкам. Бирок жерлер аябай кымбат болуп калды. Ошол кыйынчылык эметип атат да магачы. Сиздерди кыйнап атат ошол. Ушу себеби ушундай баалар менен 40-50 миңге чыгып калган жерлер бар да. Ошон үчүн себеби жана өкмөт жактан бир ушуну карап жана ушу фермерлерге мындай льготный условиясы менен жерлерди бергенде жакшы болот эле. Себеби бир маалда жерсиз калышы мүмкүн да. Себеби племенной хозяйство боло элекпиз. Ошол эле проблема азыр болсо ошол проблема менен сталкиваюсь да менчи. Азыркы моментте ошол проблеманы бирок бакша проблемалар акырын чечебиз дечи. Ошо условияларды жасап жана баарыны. Бирок ошол проблема жер боюнча проблема болуп атат. Айыл өкмөт тараптан, администрация, акимият тараптан жардам беребиз, ушул нерсе жетектүү аракет кылабыз деп экономически привлекательный хозяйство деп ушундай варианты бар экен. Ошол вариантты мени жазып койгон ушу айыл өкмөтүбүз азыр. Ошого жазып коюп, эмки жылы прямой предоставление менен претендовать кылып жер алгандай болобуз окшойт. Бирок менин өзүм жерим канча жылдан бери колдонгон жерим, ошол жерим кетти быйыл прямой предоставление бакша жака.
башка бирөөлөргө кетти. Эми быйылкы жылы эми кандай болот, ошол вопрос болуп калып атат да. Ошондо кайра бир жаңы жер берилсе, ал жерге дагы кайрадан жагынан өстүрүп, тоют өстүрүп. Ошол болуп атпайбы? Мына беденин жери болчу маселе. Бирок жаны эле тиксе де болот. Эми жер болсо эле анын немесини калганы болот дейчи. Булар канча мал деген буларга жок. Булар болсо булардын жана кармушкасы улам эле толтура болуш керек да. Булар ар дайым толтура, мындай когда хочу, сколько хочу дегендей болуш керек. Булар саануулар. Ошон үчүн булар улам эле азыр келечекте ушу карма раздатчик алайын деп атам, карма миксер. Ошо менен тоюттун баарын алараштырып, ошо технологиясы ошундай да. Себеби булар высокодойнуулар, булардын тоютуну улам бир эмеде кылыш керек, концентрациясын бир кылыш керек да, ал эметпеш керек да, меняться кылбаш керек. Чөп менен саман эле берилеби же башка дагы тоюттар берилеби? Бул силос, синаж, жана баарыны чөп, ошонун баарыны саман, бирок буларга мен бербейм пока. Саман эле постилка эле кылабыз. Азыр булар Даниядан келгенде, жолдон келгенде бир аз арыктап калган болуп атат да. Сүт берип аткан уйларчы каяктан келген? Буларды качан алгансыз? Булар да ушул жерден, бул Алтоо уже эметип калган. Алтоо азыркы учурда сүт берип атат. Сүт берип атат. Калганы дагы меникилерде бар ушул жерде, мурунку уйларым. Алар деле породистый болгон. Жайып ушу бойлоп булар сүт бере берет да. Бере берет буюрса. Ошол сүт 1 литрин качан алып көрөсүздөр? Ошо өзүн кайра баягы тоютун бардыгын сүттү актап беребиздер, берген баа боюнча акчасы. Бишкек сүт болсо бааны жакшы эле берет. Баары бир мына сүттү болсо биз бияка төгөбүз. Мына биякта азыр сүт бар. Бул охлажденном виде турат биякта. Улам эле бияка саап эле улам бияка төгөбүз. Анан молоковоз келет, бишкек сүттөн алып кетет да. Өзү алып кетет да. Бул болсо синаж, жана бедеден туралып жасалганда. Булардын шартына каршы ушундай синаж жасабаса высокодойнууларга болбой атат. Булар бияка төгүп атайын жаап койгонсуз эле? Булар комбайн менен туралайт, анан кийин бияка закладывать кылып, трамбовать кылынат. Ошол. Анан тиякта болсо бул жүгөрү менен силос жана жүгөрү менен туралып эметкен да мына. Мына буякта болсо бул бир жаны комбайндар менен чапканбыз. Могу дандарынын баарыны продавка кылып мындай көрөсүзбү, баары эле эметкен да. Бул ушу технология, негизи технология менен, закваскасы менен бул жасалган да. Ошо уйларга жана эме болгон үчүн. Булар деген кышында эле берилет да, жайында? Кыш жайында да. Бул мен азыр болсо, бул уйлар азыр 1 жылга заготовка кылынган. Эмки жылдын күзгө чейин бул тоют жетиш керек да, буюрса. Ошо расчет менен кылынган. Бул уйлар жайда жайылбайт, булар выпас болунбайт. Ошо загондо эле кармалат. Ошон үчүн беспрерывный содержание кылыш керек болуп атат. Бул жолку ийгилик көрсөтүүсүндө биз Тазин мырзанын фермасы менен тааныштырдык. Өзүңүздөр көргөндөй сүт багытындагы уйлар кандай шартта багылат, биз сиздерге көрсөтүп бере алдык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.